мыйзамды колдойм. Менде мындай суроодо бүгүнкү күндө абакта ошо баңги заттар боюнча кармалган канча айым жалгыз боо энелер бар деп бир маалымат, цифралар барбы сиздерде? Саламатсызбы, урматтуу Эльвира Жалалбай, жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков. Азыр жалпы азыркы учурда ошол баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча беренесими 1360 киши абакта. 1360. Ошонун ичинде канча аялдар бар? Алардын ичинде 42 аял. 42 аял. Мен ушу суранат элем, ошол иштерге бир көңүл буруп койгулачы, мага кайрылган айымдар көп да. Көпчүлүгүндө деген жалгыз аялдарды ошол жашаган эркектери расмий мамиледеби, расмий эмес мамиледеби, каражаттын жетишкендик мындай бир ошол натыйжасында ошондой иштерге барып, аягында деген эркектер кутулуп кетип, ошо айымдар, балалуу айымдар, көп балалуу айымдар ошентип камалып кетип атат деген маалымат келип атат да. Арыз муундарында ошо мен канча жылдан бери ошол сиздердин системаңызда ошол каттарды жөнөтүп атам. Негедир ошондой ситуация ошолорду колдонуп, айымдарды колдонуп, аягында ошол мырзаларыбыз кутулуп кетип атат дейт. Анан жөнөкөй жарандардын каражаттын мындай жетишпеген ошол оор турмушка натыйжалуу ошондой ситуациялар болуп кетип атат деген мындай сөздөр келип атат да. Кто этим занимается непосредственно чоң ошол система менен ошол мен алек болгон адамдар деген алар ошол адамдарды мындай бир жертва катары колдонуп эле өз иштерин улантып келип атышат деген бир система сыяктуу айтылып атат да. Макул. Для себя көңүл буруп коюңуздарчы деп суранат элем. Бул бир. Анан мен Үмүткан айымга кайрылат элем да. Үмүткан айым, эми башкы прокурордун орун басарысыз ошо чоң кызматтагы адамдарга кайрылып бериңиздерчи деп сурангандыктан мага Темирбекова Кыял Каракол шаарынан кайрылып жатат да. 24-жылдын 2-августунда Каракол шаарында анын 24 жаштагы майып кызы эки адам тарабынан зордуктоо фактылары менен кол салгандыгы тууралуу арызданган. Ошол эки адам кармалат зордуктоо боюнча. Анын кызы болсо майып, жакшы сүйлөбөйт, кулагы 20% гана угат дейт. Зордуктоо учурунда сабайт, буту сынат. Анан 4 күн бою мал сарайында кармап, зордуктап анан сабашкан да. Эми ошол кишилерди башкы прокуратура дейт, ишти жакшы изилдебей туруп сотко жөнөтүп атат дейт. Бунун себеби аркасында эмне деп сурасам, ал адамдар деген ошол сарайдын кожоюндары биз президентке байланышыбыз бар деп коркутат экен ал кызды, аялды, энесин. Эми ортодо билесиздер, бирөө тиги УКМКнын жетекчиси да расмий түрдө айткан, ушу менин атымды бирөө сатса кайрылгыла депчи. Ошо мен расмий трибунадан силерден суранам да, ушул ишти көзөмөлгө алыңыздарчы. Бир чоң адамдарга тиешеси бар экен, же акчанын себеби менен, бир тааныш билиш себеби менен кутулабыз дейт. Эми инвалид кыздарды да зордуктан болбойт да. 4 күн, бул жакында эле болгон окуя экен да. Ошону суранам да, көзөмөлгө алып проконтролируйте, пожалуйста. Рахмат, сөз көзөмөлгө алабыз.